Мектеп тагдырдын устаканасы. Мектеп адам тагдырын жасоонун тегирмени. Мектеп бул менин жашоом. Мугалим илимий педагогикалык журналы тарабынан уюштурулуп жаткан мыкты класс жетекчи конкурсунун катышуучусу мен Абдилаева Гүлзада Алипаевна. Бүгүнкү өтө турган сабактын темасы коноктосуу маданияты. Максаты окуучулар кыргыз элинин коноктосуу маданияты тууралуу маалымат алат. Адеп эрежелерин үйрөнөт. Каада салттарды өздөштүрөт. Билимдик, практикалык, коммуникативдик компетенттүүлүктөргө ээ болот. Сабактын тиби тарбиялык сабак. Сабакта колдонулган ыкмалар интерактивдүү жана түшүндүрүү. Сабактын жабдылышы компьютер, проектор, улуттук тамак-аштар. Ал эми сабактын мазмуну кызыктыруу, жагымдуу, ыр менен тосуп алабыз. Изилдөө, теманы суроо берүү менен таап алабыз. Маалымат берүү, аткарып көрсөтүү. Улуттук оюндар заманбап технологиянын жардамында улуттук оюндарды ойнойбуз. Бата берүү менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Olsun elim ömürlük, namusingdi dasturxondoy kersiz tasa saqtagin. Haram oylu adam kelse teveletpe töründü. Dasturxondu genin jaygını gülükü bolsun. Babalardan kalgan muras kele jatat bul josun. Elge çirge bersin bakıt Андемесе балдар, биз бүгүнкү коноктосуу маданияты аттуу сабагыбызды баштайбыз. Конок чакыруу салты бул ак ниет, ак пейил. Ак ниет кыргыз конок чакыруу салты ак ниет жана ак пейил болуу менен байланыштуу. Чыныгы максат конокторду жакшы тосуп алуу, аларга жылуулук жана сый урмат көрсөтүү. Конок келгенде эң алгач дасторкон жаябыз. Дасторкон толук ар кандай даамдуу тамак-аштар менен жайылтылат. Дасторкондун мааниси дасторкон конокторго берилген сыйдын белгиси. Конокко сунулган тамак-аштар ар кандай өзгөчөлүктөрдө жасалат. Салттуу тамактар, баардык тамак-аштар жаңы жана даамдуу болушу керек. Конокко даярдануу бул улуу урмат. Конокторго жакшы маанай тартуулоо жана алардын келишине кубануу. Кыргыз эл салтында коноктосуунун орду чай ичүү, музыка, ырлар, күүлөр жана бийлөө конокторду кубандыруу, тамак-аштар менен камсыздоо менен өткөрүлөт. Конокко мамиле кылуу маданияты, сый урмат, жагымдуу сөздөр менен конокторду кубаттап туруу керек. Конокторго жагымдуу маанай тартуулоо. Конокторго жардам берүүгө даяр болуу керек. Алардын керектөөлөрүн камсыздандыруу. Конокко берилүүчү ырым-жырымдар. Эң алгач келген конокко туз, нан, чай берилет. Туз берүү бул алардын жашоосундагы жакшылыктарды каалап, ысык суукта сактоо максатында. Антемесе биз мында эң алгач колго суу куюу менен баштайбыз. Улуттук салтыбызда колго суу куюу конок келгенде аталат. Андан соң коноктор олтуруп жайгашкандан кийин дасторконго улук тамак болгон нан, ай, ошондой эле актык таратылат. Кымыз, айран, шириндиктер коюлат. Конокту жагымдуу маанай менен тосуп алып баштайбыз. Анткени коноктор адашына эмес, кашына карайт. Коноктосууну жана
тосуу маданиятын өркүндөтүү ар бирибиздин милдетибиз. Үй бүлөлөр коноктосуу салттарын урматтап, жаш муундарга өрнөк көрсөтүшү керек. Достук маданиятын дагы өркүндөтүү ар бирибиздин милдетибиз. Конок тоскон үй ээсине тиешелүү адептер. Конокту өзү тосуп алышы керек. Кайшыңа эмес, кайшыңа карайт. Конок олтурган бөлмөнүн босогосунан башын чыгарып, улам эле карайт. Конок түнөй турган болсо, таза шейшеп даярдап, жаздык коюп бериш керек. Үйдөн чыкканда эшикти шарт жаап салбай, узап кеткенче же көрүнбөй калгыча бойдон туруу керек. Ал эми конокко тиешелүү адептер. Эшикти үч такылдатпа. Эгер эшикти ачпаса, кете бер. Үйгө саламдашып кирип, кийин коштошуп, чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба. Дыылгабай же арай бербей, үй ээси көрсөтүп олтур. Эгер албасаң, эртерээк айтып кой. Бергенди жеп, бербегенге болуп олтурган оң. Кишиге ыраазычылык айтып, айтуу керек. Капаланта турган жагдай болсо, окуяларды айтпоо, эсине келтирбөө. Тамакты улуттук даамдар устукан. Эрдик кылып кой союп, иттик кылып төш тартыптыр деген элибизде мыкты ыйык сөздөр бар. Кыргыз элинин сыйлуу тамактары бешбармак, чучук, быжы, чөргөм, куурдак, балкаймак, боорсок, майтокоч жана башкалар. Ал эми суусундуктары болсо кымыз, жарма, чалап, айран, сүзмө, карадан жана башка көптөгөн түрлөрүн кездештирүүгө болот. Кыргыздын ысык тамактары өсүмдүк азыктарынан, малдын, кайберендин, илбээсинин, үй канаттууларынын этинен жана балыктан жасалган. Аш той берип же мейман күтүүдөгү тамак берүү салтынын эң бир сыйлуу жери устукан болуп саналат. Устуканды биздин 7 облуста 7 башкача таратат. Мал союлганда малдын жиликтерин устукандап, коноктун санына, жашына карап бөлүштүрүлөт. Устукан тартуу ар бир аймакта ар башкача. Мисалы, койдун башы ал коноктордун эң сыйлуусуна тартылат. Бирок кээ бир аймактарда, Нарын, Ысык көл аймактарында бул жаш эркек жигиттерге тартылат. Жамбаш койдун жумшак ширелүү эти жана жетиштүү майы бар жамбаш сөөгү. Бул сыйлуу устукан эң урматтуу конокко тартышат. Кашка жилик бул да сыйлуу устукан. Жото жиликтен кийин келет. Бул жиликти устукан катары эркекке да, аялга да тартса болот. Мунда эң даамдуу чучук бар. Жото жилик же болбосо чүкөлүү жилик. Бул жамбаштан кийинки турган, адатта эркектерге тартыла турган жилик болуп эсептелинет. Кар жилик кашка жиликтен кийин келген сыйлуу устукандардын бири. Өткөн замандарда бул жиликти өзү менен кошо алып жүргөн. Себеби аларды коргойт деп ишенген. Күң жилик бул жиликтин эти өтө даамдуу болгону менен аталышынан улам көпчүлүк жерлерде устукан катары тартышпайт. Бул устуканды илгери үйдүн ээси экинчи аялына же сүйүктүү күңүнө берген. Далы улугу боюнча кар жиликтен кийин келип, эркекке да, аялга да тартыла берет. Мурдагы замандарда кыргыз төлгө тартышып жүргөн. Алдын ала аба ырайыны билген. Төш кызчыйын кыздарга арналган устукан. Ата-энелер төштү турмушка чыккан кызынын чийки жебишкан
түрүндө берип жиберишкен. Кабырга омуртка сыяктуу эле кабыргаларды өзүнчө устукан катары берсе болот. Куймулчак бул куйдун этинин майлуу бөлүгү. Муну эң урматтуу улгайган аялга, байбичеге же кудагыйга тартышат. Кээ бир айымчакты тартпайт. Анда эмесе жаңы тема менен балдар, биз кыргыздын улуттук оюн чүкө оюнун баштайбыз. Силер үчүн атайын даярдалган. Анда эмесе биринчи кезек беребиз. Дын мүчөсү бар. Албетте силер билесиңер деген ойдомун. Кийинки суроого кезек беребиз. Улуттук тамактарын атап. Улуттук тамактар десек болбойт деген ойдомун. Кийинки суроого суроо жото жилик тартылат. Жиликтер тууралуу маалыматты алдыңар. Жото жилик кимдерге жакшы билесиңер деген ойдомун. Кийинки суроо. Башка жилик кимдерге дейт? Ушул суроонун баарын билесиңер ойдомун. Биз сабакта толук маалымат алдык. Боюнча малдын башын окуп өткөнбүз. Бир облуста ар кандай, кээ бирлеринде тартылса, кээ бир тартылбайт. Аймактарда чоң берсе, сыйлуу конокторду да жаштарга берет. Эми кыздар үчүн даярдалган сыр сандык оюнуна барамын. Болгон болсок, биринчи суроого берели. Конок Тосунун адебин айт. Анын адебин биз баарыбыз тааныштык, жасап көрдүк. Экинчи суроо. Конокко барган адебин айтып бер. Адам көрктүү демекчи, адептерди билүүбүз шарт. Үчүнчү суроого. Конок эмес карайт, аны билесиңер деген. Акыркы суроо бул кысталган. Конок атаңдан да улук. Айтып жыйынтыктайын. Адам баласы көрктүү болот. Баарыбыз айтайлы. Бата менен эл көгөрмөр менен жер көгөрөт. Алуу бала бактылуу бала. Кыргыз эл салт ар бир ишти бата берип жасаган. Бата менен биз сабакыбызды жыйынтыктайбыз. Жараткан жар болсун, бар болсун. Кырсык жерибиз чөптүү болсун, биз эттүү болсун, кампа таңга кут калкка келсин, жут кетсин. Таарыныч бакталай карасын. Мин жыйынтыктайбыз. Суу маданиятында конокто узатып жатканда колго суу куйган жигитке узаткан. Оң жактан баштап колго суу куюп, конок узатып алсак.